кандай гана жумуш болбосун, эгер ошол жумуш сага мындай бир индивидуалдык эркиндик берип аткан болсо, бул ошол бизнес. Мисалы, сен эч ким мажбурлабайт. Мынча саат иштейсиң күндө, 9 саат иштейсиң деп мажбурлабайт да. Же болбосо 5 саат гана иштейсиң деп эч ким сени мажбурлабайт. Сен каалаганда иштейсиң, каалаган убакта бир жака кетип каласың, тебя никто не задерживает и не заставляет тебя работать. И ушул нерсе менен сен акча таап иштеп аткан болсоң, это есть бизнес. Эң аз каражат талап кылган жана тез аранын ичинде результат бере турган бизнес бул такси. Кээ бирлер ойлойт, бул дейт таксиден временно дейт, аны эми азырынча деп мындай сууз мамиле кылат да. Ошондой сууз мамиле кылсаң, ошондой сууз акча табасың. Ошондой временно акча табасың. А эгерде сен ушул нерсеге мындай бизнес катары мамиле кылсаң, серьезно мамиле кылсаң, значит, серьезно будешь зарабатывать да. Бирок ушул результаттар болуш үчүн сенин өзүң 5 маал намаз окуган мусулман болушуң керек. 5 маал арамдан тыйылган, бирөөлөрдүн акысына кирбеген, ошондой соблюдающий, Аллах Тааланын өкүмдөрүн аткарган жана тыйган нерселеринен тыйылган мусулман адам болсоң, сен ушундан деле көтөрүлөсүң. Сага ошол деле жетиштүү болот. Негизи любой адамдын ырыскысы бул уже давно жазылган да. Кашык суусуна чейин, же тамчы суусуна чейин бүт бардыгы жазылган. Просто кээ бир адамдар ошол ырыскыны толугу менен ала албайт. Эмне үчүн? Кылган күнөөлөр үчүн. Күнөө кылат, бирок тооба кылбайт, ырыскысы кемей берет. Күнөө кылат, тооба кылбайт, кайра уланта берет, ырыскысы кемей берет. А эгерде мусулман адам кылган күнөөсүнө токтосуз түрдө тооба кылып, экинчи ушуну кайталабайм деп Аллах Тааланын буйруганындай жашап жүргөн болсо, ал ырыскысын толугу менен алат. Аны эч ким кемите да албайт, башка адам бирөөнүкүн көбөйтө да албайт. Андыктан ошо бизнес дегендер сөзсүз бир $100,000 андай мындай деп бир кыйналбай эле, мындай колдон келген ишти кыла бериш керек. Колуңдан эмне иш келет, эмне сага жагат, ошол адалбы, күчүңдүн жетишинче иштей бер, калганын Аллах Таалага тапшыр, иншалла результат берет.